Урматтуу замандаштар, бүгүн биз Россия Федерациясында миграциялык каттоого туруу жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Ким каттоого тургузат, кайсы документтер керек болот жана каяка кайрылыш керек, ушул жөнүндө дагы аз маз айтып берем. Мурунку видеобузда айтып кеткендей, Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясында миграциялык каттоого 30 күндүн ичинде туруш керек. Миграциялык каттоого тургузууну кабыл алуучу жак жүргүзөт. Кабыл алуучу жак ким болуп чыгышы мүмкүн? Мисалы үчүн, сиз жашап жаткан региондо туруктуу жашаган Россия Федерациясынын жараны болушу мүмкүн. Же болбосо сиз жашап жаткан региондо туруктуу жашаган чет өлкөлүк жаран болушу мүмкүн. Же болбосо юридикалык жак болушу мүмкүн. Бул ким? Жумуш берүүчү юридикалык жак болушу мүмкүн. Же мейманкана дагы ушундай миграциялык каттоого тургузушу мүмкүн. Каяка кайрылышыңыздар керек? Бул Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүнө кайрыласыздар. Же болбосо мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү көп функционалдуу борборлоруна да кайрылышыңыздар мүмкүн. Эмне кылыш керек? Кабыл алуучу жак чет өлкөлүк жаран убактылуу жашаган жерине келгендиги жөнүндө атайын билдирүү толтурат. Толтурганда убактылуу жашаган турак жайдын дареги жазылыш керек. Кабыл алуучу жактын өздүк маалыматы толтурулат жана чет өлкөлүк жаран жөнүндөгү маалымат сөзсүз түрдө толтурулушу керек. Билдирүүнүн бир бөлүгү ошондо миграционный службага жөнөтүлөт, а экинчиси болсо сизде калат. Бул бланкты каерден алса болот? Ошол эле мен айтып кеткен миграция боюнча башкармалыктын аймактык бөлүмдөрүнөн алса болот, көп функционалдуу борборлорунан алса болот, же болбосо Россия почтасы ишканасынын бөлүмдөрүнөн дагы ушул билдирүүнү алса болот. Бул билдирүү акысыз таркатылат. Кайсы документтер керек болот, же болбосо кайсы документтердин көчүрмөлөрү керек болот, ушул боюнча айтып кетсем, чет өлкөлүк жарандын паспорту, то есть сиздин паспортуңуз, кабыл алуучу жактын паспорту, миграциялык картаңыз керек болот, медициналык камсыздандыруу полисиңиз жана турак жайда жашоого укуктуу экендигин тастыктаган документ. Бул кандай документ болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, ижара келишими болушу мүмкүн. Андан кийин билдирүү бланкы айтылган документтер менен кошо ошол миграция боюнча башкармалыктын аймактык бөлүмүнө жөнөтүлөт. Эгер алгачкы жолу миграциялык каттоого туруп аткан болсоңуз, бул миграциялык каттоо 90 күнгө коюлат. Андан кийин уже жумуш таап, эмгек келишим түзүлгөндөн кийин эмгек келишимдин мөөнөтүнө узартылат. Эсиңиздерде болсун, миграциялык каттоого убактылуу жашап жаткан жайыңыздын дареги боюнча туруу керек. Бул эрежени бузгандыгы үчүн Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексинин 18.8 жана 19.27 беренелери менен жоопко тартылышыңыз мүмкүн. Бул жоопкерчилик боюнча 2000ден 7000ге чейин айыппул салынат жана 5 жылга чейин Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынат. Ошондуктан эсиңиздерде болсун бул эреже. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жаккан болсо лайк коюңуздар, суроолоруңуз болсо комментарий жазыңыздар, албетте жооп беребиз.